Kagılayın kırgız elim, alas, alas, arbaleden kalas. O jaratkan teğirim, bir özünden surayın. Elimde tokçuluk, bolçuluk bolsun ılayım. 21 март Ноорuz майрамын кыргыз эли Ноорuz же жаңы күн деп кылымдар бою белгилеп келет. Салтка айланган майрам Бакай Ата районунда да белгиленди. Майрамдык салтанат Бакай Ата райондук маданият үйүнүн кызматкерлери тарабынан уюштурулган театралдаштырылган оюн-зоок программа менен коштолду. Иш-чарага Бакай Ата район акими Алгынбай Имаров катышып, район калкын улустун улуу күнү Ноорuz майрамы менен куттуктады. Ушу жаңы жылда Кыргызстанга жакшынакай жышан болуп, эң биринчи элибизде ынтымак, ырыскы, береке пайыз болсун. Чегараларыбыз бекем болсун. Асманыбыз дайыма ачык болсун. Дайыма Кыргызстанда желегибиз желбиреп, элибизде ынтымак, ырыскы болуп, жакшынакай моундай майрамдар көп болсун. Ноорuz майрамын отурлай Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациясы райондогу бардык мекеме уюмдарга сынак жарыялаган. Сынактын жоосуна ылайык ар бир мекеме уюм улуттук тамак аштарды, улуттук буюм тайымдарды жана бөлмө гүлдөрүн көргөзмөгө коюшту. Сынактын катышуучуларынын катарында кадастр мамлекеттик мекемесинин Бакай Ата филиалынын кызматкерлери да бар. Алар бүгүнкү көргөзмөлүү жарманкеге улуттук тамак аштын 12 түрүн жасап келишкен. Биздин эң биринчи тамагыбыз беш бармак, тылыт, каймак, сүзмө, чабаты. Бул илгерки биздин ата бабаларыбыздын тез жасалуучу тамагы. Жана да бул гүл азык деген тамак экен. Буну эти майда турап кургатып, анан кийин жайлоого, ууга жана мергенчиликке чыкканда ушуну алышып, анан кайнак сууга эле даярдап ичишкен экен да. Улуттук тамак аштар боюнча көргөзмөгө район боюнча жалпы 11 мамлекеттик мекеме уюм катышты. Алардын ичинен мыктыларын аныктоо максатында атайы комиссия түзүлгөн. Комиссия мүчөлөрү жасалган тамак аштардан даам сызып, өз бааларын беришти. Эң мыкты деп 11 мекемени таап атабыз. Диплом сыйлыктар ошондой эле акчалай сыйлык тапшырабыз. Бүгүнкү көргөзмөнүн максаты баягы биздин улуттук тамак ашты кийинки муундарга жайылтуу, даңазалоо, унутуп калбай кийинки муундарыбыз улуттук тамак ашты кайрадан жандандыруу болуп атат да. Бакай Ата район тургундары үчүн сүмөлөк агдыбы айылында бышырылган. Ага агылечек апаларыбыз бир күн мурун даярдык көрүп, жакшы ниет тилек менен талапка ылайык сүмөлөк даярдалды. Илгертеден калган, атадан калган салт улап, энеден калган нарк тулап, сүмөлөк кайнатып атабыз. Мына ушул сүмөлөктө биздин улуу кыргыз элинин тарыхы камтылган. Эзелтен түрк элинде, мусулманда, майрамдайт Ноорuz сени ушулайда. Кел Ноорuz кучак жайып кирип келчи, элимди нарк тойгузуп сүткө майга. Ал эми бүгүн Ноорuz күнү казандын капкагы ачылып, эл жыйналып, ак бата берилип, сүмөлөктүн бетине түшүрүлгөн сүрөт чечмеленди. Бул жерде түзүлүштөр, жаратылыштын кубулуштары, түзүлүштөрү көрүнгөн экен. Бул жерде мына таластын, ыйык таластын суусу, ушуну таза сакташыбыз керек, тунук түшкөндө таза сакташыбыз керек деген. Андан кийин бул жерде тамчылап кут дарып, кут агылып айыл өкмөтүбүздөргө жалпы талас аймагына келе берет деген Кудай Тааландын белгиси болуп атат. Тамчылар болсо мына канча тамчы, канча майда мындай бүтүкчөлөр болуп атса, булар бала бакыра аман эсен болобуз. Булар болсо ала тоо, тескей тоо, эчкили бардыгы жаратылыш жакшы сонун чагылдырылган экен. Бул тамактын эң негизгиси ингредиентин эч кандай кошкон жокпуз. Мурунку менен буудайдын өндүрүлгөн суусу менен, ун менен, сары май, жаңгак ушундай эле нерселер менен жасалган. Ноорuz майрамынын символикасы болгон сүмөлөк майрамга келген конокторго таркатылды. Бул күнү Бакай Ата районунун Агдуу айыл аймагында да Ноорuz майрамы чоң салтанат менен белгиленди. Ноорuz майрам баарыбызга ден соолук алып келсин, ийгиликтерди, элибизге тынччылык, молчулук, токчулукту алып келген жылдардан болсун. Ар бир үй бүлөгө ынтымак, бакубатчылык алып келсин. El jurtu çakırıp, yer jarılıp, çöp çıksın, gelin tolup, süt çıksın diye uşundu tilek kılıp, jıl oğuş otkanda, uşun Ноорuz mayramını ötközet eken.
каалайм Кудай мынакей ошолордун улуулардын урпактарын улап дүйнөдө тынчтык болсун, эл журт аман эсен болсун, токчулук, молчулук болсун. Ар дайым ушу күнүбүз бүгүнкүдөй майрамдардай болсун. Улустун улуу Нооруз майрамы өлкө аймагы боюнча белгиленди. Анда улуттук кийимдерибизден тартып, улуттук тамак аштар, улуттук буюм тайымдар дагы бир рет даңазаланды. Андан тышкары улуттук оюндар ойнотулуп, элибизге майрамдык шаң тартууланды. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Зина Ахматова, Бакай Ата району.